эч кандай далил жок. Төңкөрүш даярдап атат, же болбосо башламандык даярдап атат деген эч кандай далил жок. Өзбек тарап деле айткан болуш керек. Ал дагы каршы чыгып аткандарыңарды тынчытпасаңар биз келишимге кол койбойбуз деген бир шарт койгон болуш керек да. Жергиликтүү калкка кемпирабадтын кереги жок болсо биз эмне эде албастайбыз? Өкүнүчтүү окуя болуп кетти. Албетте Арсен Алай баягы уникалдуу, башкалардан айырмаланып турган адам эле да. Арсен Алайга карата абдан чоң мыйзамсыздык болду да, чоң адилетсиздик болду. Анан бул жалпысына биз баягы жарандык коом деп атпайбызбы? Ушул жарандык коомду акыры менен жок кылабы деп ойлоп атам менчи, ушундай саясат менен. Башында баягы бир белгилүү саясатчылар эскертип кетпеди беле, Туркменистан болобуз деп. Ошол жака баратат окшойбуз деп атам да. Кутмандуу күнүңүздөр менен, урматтуу Политклиника медиасынын көрөрмандары. Бүгүн биздин студиябызда конокто Конституциялык палатанын экс-судьясы Клара Соронкулова болмокчу. Клара айым, кош келиңиздер. Алгачкы эле суроом ушул кемпирабад маселеси боюнча токтолуп кетели. Негизи сот кандай уланып жатат? Эми өзүңөр билесиңер, азыркы мезгилде кылмыш иши сотто каралып атат, сотко өткөн. Анан айыптоо актысын окуу стадиясындабыз да. Азыр окуу башталды. Бир 5-6 кишиге карата окулду. Анан эми айыпталуучулардын саны абдан көп болгондуктан эми канча убакытта айыптоо актысы окулуп бүтөт белгисиз. Бирок бул жерде эң негизги көйгөй бар, ушул сот немеге кылмыш иши сотко өткөндөн баштап эле ушул көйгөйдү, ушул маселени биз көтөрүп келе жатабыз. Бул соттун жабык өтүшү болуп атат да. Бул жерде кече дагы силерге сотто кыска бир интервью бердим эле. Азыр кененирээк токтолуп кетели, анткени бул маселе жогорку деңгээлде дагы, курултайда дагы мамлекет башчысы өзү дагы ушул маселе боюнча өзүнүн баягы немесин, пикирин айтып кеткен да. Кийин интервьюларда дагы айтып жүрдү. Анан менин оюмча бул жерде кандайдыр бир түшүнбөстүктөр бар да, ошол соттун жабык өтүп атканыначы. Баш мыйзамда ала турган болсок, ал жерде так көрсөтүлүп турат да, сот отурумдары ачык айкын өтүш керек. Бирок мыйзамда кандайдыр бир жагдайлар каралыш керек деп атат, жабык өткөнгөчү. Анан мыйзамда мына жазык процессуалдык кодексинин 291 беренесинде так көрсөтүлүп турат. 4 учур бар. Качан сот отурумдары жабык өтөт деген 4 учур бар да. Ошол 4 учурдун бирин бизге негиз кылып атат да, жабык өтүп атканыначы бул ушул кылмыш ишинде мамлекеттик купуя сыр бар деп атат. Ошонун негизинде биз сот отурумун жабык кылып атабыз дейт. Биз эми буга чейин да какшап айтып келдик, соттордун дагы чечими бар, тергөө жүрүп атканда биз ошондо баягы адвокаттар кайрылганда соттор чечим чыгарып берген. Кылмыш ишинин баары купуя сыр боло албайт. Ал жерде мүмкүн кандайдыр бир маалыматтар, мамлекеттик сыр болгон маалыматтар болушу мүмкүн. Ошол жагын жабасыңар дагы, калган жагы баары ачык болуш керек деген да. Анан эми сотто деле ошондой тартип болуш керек эле да. Бирок соттун баары жабык өтүп атат. Анан эми судья токтом чыгарып койду, жабык өтсүн деп. Бирок ал жерде жүйөлөгөн аргументтер жок да. Эмне үчүн жабык өткөрүп атканы эч кандай укуктук аргументтер жок. Анан эми укуктук жагын ала турган болсок, мамлекеттик сыр деген мамлекеттик сыр болгон маалыматтарды коргоо жөнүндө мыйзамы бар. Ал жерде так көрсөтүлүп турат да, кандай маалымат мамлекеттик сырга кирет дегенчи. Анан өкмөт тарабынан бекитилген тизме бар. Кандай маалыматтар мамлекеттик сыр. Болгондо да мамлекеттик сыр бир нече категорияга бөлүнөт да, совершенно секретно, анан мисалы кызматтык пайдалануу үчүн дегенчи. Анан бүт маалыматтын баары көрсөтүлүп турат. Кандай маалыматтар мамлекеттик купуя сыр болот депчи. Мисалы коргонуу системасында аскер чөйрөсүнө байланыштуу, же болбосо улуттук коопсуздук чөйрөсүндө, финанс чөйрөсүндө, илимий чөйрөсүндө. Анан укук коргоо жагын ала турган болсок, ал жерде бир эле маалымат турат, мисалы милицияга тиешелүү. Ыкчам иштерди алып баруудагы методдор деп атат да.
ошон кандай методдор менен алып барат. Ошол нерсе мындай купуя сыр болушу мүмкүн деп атат. А бирок ал азыр уже сотто каралып аткан ишке эч кандай тиешеси жок. Эми бул баягы неме болушу мүмкүн да, жанагы аңдып аткандары, телефондон угуп аткандары, ошол жанагы методдору да, ыкчам иштердин методдору ошолорго кирет. Анан эми азыркы күндө ал болду да, ал мындай эме жүргүзүп атканда, мисалы тергөө жүргүзүп атканда же тергөөгө чейинки текшерүү жүргүзүп атканда гана мааниге ээ. Азыркы күндө эч кандай мааниге ээ эмес. Анан эми ошол жана тизмекте камтылган маалыматтардын бирөө дагы биздин иште жок. Бир дагы маалымат жок. Эми андай маалымат болуш үчүн айыпталып аткан адамдар ошондой чөйрөдө иштеш керек. Ошол маалымат түздөн түз жана кылмыш ишинин козголгонуна себеп болуш керек да. Мисалы, бирөө таратып жиберсе ал маалыматты, же пайдаланып жиберсе, же бирөөгө өткөрүп берип койсо башка өлкөлөргө, анда башка берене коюлуш керек эле да, туурабы? Чыккынчылык деген берене коюлуш керек эле да. Же болбосо мамлекеттик сырды билдирип жиберди, таратып жиберди деген ошондой берене коюлуш керек эле. Бирок кандай дагы берене жок да. Анан эми бул маселе көтөрүлдү. Курултайда көтөрүлгөндө мамлекет башчысы айтып атат, чет өлкөлүк бир элчиден булар каражат алган экен, ошол каражатка массалык башламандык төңкөрүш даярдаптыр деген мааниде айтылды да. Бирок кийин кайра сөзүн оңдоп мен туура эмес айта алыптырмын. Элчиден эмес, ошо чет өлкө бир мындай чет өлкөдөн алыптыр деди да. Ким президентке кандай маалымат берип атканы мага белгисиз да. Бирок ошол нерсе сөзсүз түрдө иште болуш керек эле да. Ким берди, ким алды, качан алды, кандай өлчөмдө алды. Иште ал тууралуу сөз жок. Ал тууралуу бир дагы сөз жок. Ал маалымат болуш керек эле, ал маалымат текшерилиш керек эле, ал маалымат далилдениш керек эле, тастыкталыш керек эле. Эч нерсе жок. Ал жөнүндө сүйлөм түгүл бир дагы сөз жок. Андай айып коюлган жок да эч кимибизгечи. Анан эмне себептен иш жабык болуп атканы, баягы укуктук жактан алганда эми бул неме болуп атат да, мындай абсурд болуп атат. Биз түшүнүп турабыз, албетте, анткени эч кандай биздин иш боюнча эч кандай далил жок. Төңкөрүш даярдап атат, же болбосо башламандык даярдап атат деген эч кандай далил жок. Эмне себептен улам мындай жагдай түзүлүп атат да, мисалы? Эми бул жагдай ушул баягы Кемпир Абад суу сактагычы боюнча келишим түзүлүп атканда ошондо актуалдуу болчу да. Анткени баягы менин оюмча, мен өзүмдүн оюмду айтып атам, ошол кезде өзбек тарап деле айткан болуш керек. Алдыга каршы чыгып аткандарыңарды тынчытпасаңар биз келишимге кол койбойбуз деген бир шарт койгон болуш керек да. Анан булар ошол шартка көнүп Кемпир Абад жөнүндө ооз ачкандардын баарын эле алып барып жаап атпады. Ошол Каса Италияга барбагандары деле бар да, катышпагандары деле бар. Аларды деле ошо даярдап аткан, төңкөрүш даярдап аткан, башламандык даярдап аткан деди дагы. Баарысын камап койду, иш козгоп койду, азыр эми каралып атат. Ошол жагдайда эми актуалдуу болчу. Эми азыр Кемпир Абад суу сактагычын өткөрүп беришти, келишим түзүлдү, бекитилди. Болду, ал келишим эч качан бузулбайт. Аны бузганга эч кимдин ал жетпейт. Ал эл аралык стандарт, эл аралык принцип катары бекитилген да. Бекитилген келишимдер бузулбайт дегенчи. Болду, Кемпир Абад өттү. Кемпир Абад маселеси тарыхта калды. Ага эртеби кечпи укуктуктагы, тарыхыйдагы, саясийдагы баа берилет. Бирок азыркы күндө ал маселе боюнча монтип канча деген дагы 10 саясатчы, 10 активист дагы деле абакта отурат. Биз дагы эле куугунтукта жүрөбүз. Анан эми азыр эмне кереги бар эле, мен үчүн дагы түшүнүксүз болуп атат да. Эми бул жерде баягы жабык сотту жабык өткөрүп атканын негизги себеби ошол далилсиз болуп атпайбы? Айыптары далилсиз болуп атат да. Мен мисалы өзүм тууралуу айтып кетейин, буга чейин дагы айткам да. Каса Италияга мен кечигип баргам, ал жерде чогулуп отуруштур. Эми ал жерде эч кандай сөз болгон жок. Башламандык түгүл, митинг тууралуу айтып атышты, митингке чыгалы. Эми ал деген ар бир адамдын баш мыйзамда бекитилген укугу да, болгондо да табигый укук да. Анан аны да четке кагышты. Митингке киши чогулта албайсыңар, митингди токтоткула деп. Бар болгону эми ар бир депутат менен иштеп ошол маселени түшүндүргөнгө аракет кылалы деген ошондой бир тыянак чыгарып тарап кеткенбиз да. Эми ал жерде эч кандай сөздөр да айтылган жок. Мен мисалы кечигип келдим, башынан эле бул темага киришкен эмесмин, Кемпир Абад темасыначы.
Мен 3 ай ошого чейин ошол Касс Италиядагы жолууга чейин 3 ай Грузияда жүрдүм. Анан мен жанында жүргөн белгилүү эле бир укук коргоочу айым улам айтат да, Клара ошо кемпирабад боюнча бирөөнү катып койбойсуңбу деди да. Анда мен эжем ушу жергиликтүү калкка кемпирабадтын кереги жок болсо биз эмне эте албастайбыз? Ошо жергиликтүү калк өзү туруп бериш керек эле го деп мен баш тартып койдум да. Бир дагы сөз айткан жокмун. Эч нерсе айткан жокмун. Кемпирабад маселесин мен деги эле козгогон жокмун. Анткени маселени изилдемейинче мен эч качан өзүмдай пикир жарата албайм да. Анан кийин СИЗОго отургандан кийин Ануса Балиевдин китебин алып ана бүт окуп чыктым да. Кемпирабад маселеси боюнча, тарыхы боюнча кандай болуп суу сактагыч түзүлүп калган, ким пайдаланган, эмне себептер менен деген нерсени ошондо гана билдим. Анан эми мен эч нерсе айтпасам деле, эми азыркы күндө айыпты окусаңар, Сооронкулова сүйлөгөн, Сооронкулова башаламандыкка чакырган, Сооронкулова азыркы башчылардын саясатына каршы чыккан, аларды жаман көрсөтүү аракетин жасаган дейт да. Эми азыр айыптоо актысы окулуп бүткөндөн кийин суроо беребиз да биз ошондочу. Айыптап аткан прокурорлорго. Ошо эмне деп жооп берер болду экен деп атам да. Эми экспертизасы да ошентип чыгарып берип атат. Сооронкулованын сүйлөгөн сөздөрүндө баланча белгилер бар депчи Кемпирабад боюнча. А бирок сөз жок да. Кайсыл сөздү изилдеди? Кайсыл макаланы изилдеди? Кайсыл интервьюну изилдеди? Кайсы постты изилдеди? Сөз жок. Эч кандай сөз жок. А эксперттер болсо ошентип чыгарып берип атат. А эмне кайсы сөздү изилдегени, кайсы сөздү экспертизага алганы белгисиз да. Анан баарыныкы эле ошондой. Мисалы, немени алалы. Марат Баязовду. Марат Баязов келген жок да Касс Италияга. Касс Италияга келген жок. Ал саясаттан алыс эле жүргөн адам. Дагы деле отурат абакта. Дагы деле отурат. Мисалы, Атайды алалы. Атай деле келген жок Касс Италиягачы. Ошондо таппай калышты да, эмне кылаарын билбей, баягы эчтеке таппай, негиз таппай, айып таппай, далил таппай, анан кайра чукуп башташты. Эмне кылсак деп. Анан ошо мен Атайды азыр 20-жылы октябрда мэрияны баскылаганга аракет жасаган деп айыптап атышат. Мага карата болсо, өздөрү 1 жыл мурун ГКНБ козгоп туруп кыскарткан иш бар экен, пост боюнча, перепост боюнча Фейсбукта жана Мирлан Ураймовду кармап кеткенде флешмоб болуп, ошондо ошо жана постту бир топ адамдар, бир жүздөгөн адамдар чыгарган да, менден башка. Алар 11-февралда чыгарып атат, мен 12-февралда чыгарып атам, 22-жылы. Ошондо козгошуптур, экспертизага беришиптир. Анан кылмыштын белгилери жок деп кыскартыптыр. Ошол ишти кайра көтөрүп, кайра козгоп атышат да, эч нерсе таппай калып. Кемпирабад маселеси боюнча эч нерсе жоктуктан кайра эски иштерди козгоп, ошонун негизинде мына азыр эми соттошот. Ошол азыркы болуп аткан жагдайлар ушундай. Анан эми баягы 10 саясатчы дагы деле абакта отурганы өтө өкүнүчтүү. Анткени абак деген албетте оңой эмес, ден соолугуна дагы, өздөрүнүн баягы психикасына дагы абдан эле мындай чоң неме кетет да, доо кетет да. Өткөн Эдил Байсалов айтат да, биз жазалайын деген максатта эмес, тарбиялоо максатында камап атабыз депчи. Анан эми кайсы мыйзамда жазылып турат, тарбиялоо максатында адамды эркинен ажыратып, үй бүлөсүн боздотуп, сыздатып, ушинтип камап отура берсе болот депчи. Кайсы мыйзамда жазылып турат? Мен оюмча бул туура саясат эмес. Кандай болбосун өлкөдө сөзсүз түрдө нааразы болгондор, жалпы саясатка макул болбогон, мамлекеттин саясатына макул болбогон адамдар болот. Ансыз болбойт. Дайыма эле болуп келген. Туурабы? Дайыма эле болуп келген, ансыз болбойт. Бирөө сөзсүз түрдө айтып туруш керек. А болбосо эгерде ушинтип эле сөз сүйлөгөндүн баарын эле, баш көтөргөндүн баарын эле башкача камап жазалай бере турган болсо, эртеге кечпей ошол күчтөрдүн баары радикалдашып кетет. Ого бетер коркунуч түзүлүп калат да мамлекеткечи. Ошол себептен эми бул башыбыздан өткөн нерселер го, мунун баарын өткөрдүк да тарыхыбыздачы. Ошол себептен азыркы бийликтегилер деле ошол жагын ойлонуш керек эле да. Анан адвокаты жок эле чечим чыгарып атат, ошол боюнча да айтып өтсөңүз. Ооба, көп эле мыйзам бузуулар болуп атат. Эми бул жерде биздин ишти карап аткан сот жөнүндө айтып кетиш керек. Эми баягы сабатсыз судья болсо дагы сабатсыз деп коет элек. Бирок тажрыйбалуу, сабаттуу, көпчүлүгүндө ушундай саясий иштерди караган судья да. Мисалы, Кой Таш ишин дагы ушул судья азыркы күндө карап атат да. Буга чейин дагы бир топ саясий иштерди караган судья.
Анан так жазылып турат жазык процессуалдык кодексинде сөзсүз түрдө жактоочу болуш керек депчи. Сот процессинде сөзсүз түрдө жактоочу болуш керек деп. Мисалы мурда айыпталып аткан адам жактоочудан баш тартып өзүн өзү жактаса болот эле да, азыркы күндө мыйзам ага жол бербейт. Жактоочу сөзсүз түрдө болуш керек. Бирок өткөндөгү жыйында жактоочусу жок эле эки кишиге Капарулу Чыңгыз менен Рита Карасартовага айыбы угулуп калды. Эми айыбын угуп атканда ал жактоочусу кесипкөй юрист отуруш керек да, айыпты угуш керек да, кандай айып коюлуп атат, эмне далилдери бар дегендичи. Анан булар экөө юрист болбосо, анын баарын түшүнбөсө, эртең кантип коргонушат деген маселе жаралып атат да. Анан бул эми абдан чоң укук бузуу болду, аны сот өзү деле мойнуна алды. Эми азыр катасын кандай кылып оңдойт, аны көрө жатарбыз. Анан сөз нугун ушул 11 журналист кармалбады, ошого бурсак, анан ушулардын кармалышы боюнча эмнелерди айта аласыз сиз негизи? Мыйзамдуу элеби? Эми абдан жалпы эле мамлекеттин аброюн, анан жеке мисалы адам укуктары, демократиялык баалуулуктар жактынан алганда мамлекет үчүн абдан бир терс, коом үчүн абдан бир терс көрүнүш болду да. Эми кандай болбосун, кандай койгондуктар болбосун, кайсы бийлик болбосун, ошол журналисттерди жана эркин массалык маалымат каражаттарын куугунтагандан кичине абайлап турушат да. Анткени бул ошол эле замат резонанс болуп кетет да. Мамлекеттин аброюна абдан бир чоң бир зыян тиет да. Эми ага карабастан массалык түрдө жана активисттер, оппозициялык маанайдагы саясатчылар Кемпирабад боюнча жабылганда эле бул жерде дагы массалык болуп кетти. Эми бул дагы баягы жакшы көрөбүз го, 30 жылда мындай нерсе болгон эмес депчи. Мына 30 жылдын ичинде мынчалык репрессия болгон эмес. Куугунтуктар болуп атты. Бакиевдин учурунда деле билебиз канча деген журналисттер мисалы өлтүрүп койгонго деле барып атышты. Бирок массалык түрдө болгон эмес да. Анан эми азыр мен тизмектеп атам, ошо куугунтукка кабылган адамдардын 100дөн ашып кетти. Мисалы мындай бир тизме кылбасаң умтулуп эле билинбей калат экен да. Бирок улам ар бирин жазып коюп атам да, жазып анан кийин мындай мониторинг кылып, тагдыр кандай болду деп, соттолдубу же акталып кеттиби деген нерсенин баарын тактап жазып коюп атам. Эртеге кечип тарых үчүн керек болот да. Бирок саны мисалы азыркы күндө таңкалдыра койбойт да. Таңкалдырбай койбойт. 100дөн ашып кетти. Дагы канча болот? Эми Кудай билет. Эми ушулар башкарып турган мезгилде Кыргызстан репрессияга кабылган деген бир саясий бир эме тарыхый бир баа калганы деле жакшы көрүнүш эмес го. Анан бул жерде эмнеден мындай саясат жүрүп атат? Эми менин оюмча бул белгилүү эле нерсе да. Өткөндө деле Кемпирабад боюнча деле айтып атышпадыбы? Булар бизде реформа жасаганга, мамлекеттик чечимдерди кабыл алууга тоскоолдук түзүп атат, жолтоо болуп атат депчи. Анан биздин жүргүзүп аткан саясат жөнүндө терс пикирлерди жаратып атат деп эле ачык айтылып атты да. Эми журналисттерге деле ушул эле айыптар коюлат, көрөсүңөр го, ушул эле айыптар коюлат. Бирок мисалы бир дагы мыйзамда тыюу салынган эмес да, сын айыптоо боюнча, туурабы? Бирок алар айыптоого ушинтип жазып атат да, ушинтип айыптап атат. Ушундай кылып атышат, каралап атышат, терс пикир жаратып атат деп. Журналисттерге карата деле ушундай жазылат, ушундай айып коюлат. Анан бул жерде эми кандай бийлик болбосун, эгерде чындап эле баягы өлкөнү демократиялык багытта өнүктүрөбүз десе, ушундай эркин жүргөн, көз карандысыз күчтөр менен тил табышканга, ошолор менен иштешкенге, оппозиция болсо дагы ошолорду укканга аракет кылыш керек да. Жок дегенде баягы эмиш кылыш керек да. Эмиш кылыш керек. Анан барып эле басын жана да айтып кетпедимби? Баарын эле куугунтуктап жазалай бергенде мындан жакшылык чыкпайт. Ошо бул нерселерди биз саясий куугунтук деп айта алабызбы? Сөзсүз түрдө саясий куугунтук, анткени саясий куугунтуктун эң негизги белгиси бул адамдын мамлекетти жүргүзүп аткан саясат боюнча башкалардан айырмаланган, өзгөчө бийликте тургандардан айырмаланган же болбосо аларга карама каршы келген позициясы үчүн куугунтукка алынгандыгы да. Бул саясий куугунтуктун белгиси да. Анан бул жерде баарыбызга эле ошол белги туура келип атпайбы? Туурабы? Анан мен макул эмесмин деп чыккандын баарын эле азыр эми биз билгендер бар, коомчулуктун назарында калгандар бар.
анан белгисиз тиктокто жүргөн адамдар деле камалып кетип атпайбы, биз билбей калып атпайбызбы ким камалып алардын тагдыры кандай болуп атканын. Алар камалгандан кийин өздөрү дагы баягы коркуп айттырбай атат да, адвокаттар аркылуу деле бир ооз айттырып коюп маалымат берип коюшса болот, бирок айтылбай калып атат. Көп нерселер бар айтылбай жүргөн. Клара айым, айтсаңыз, ушул куугунтукка кабылып анан темир тор артында жаткандардын кээ бири ушу кайтыш болуп кетип атпайбы? Мисалы Арстан Алай, ушулар боюнча пикириңизди айтып өтсөңүз. Эми өтө мындай өкүнүчтүү окуя болуп кетти. Албетте Арстан Алай баягы уникалдуу, башкалардан айырмаланып турган адам эле да. Анан Арстан Алай деле бул жерде агынан эле камалып кетти. Эч кандай айып, эч кандай күнөөсү деле жок болчу эми. Баягы өзүнүн пикирин, дин ынанымы боюнча өзүнүн пикирлерин айтып жүрдү. Эми бул башкача өзгөчө пикир болуп атты да. Анан ошо негизинен эми өзүңөр билесиңер да, ошо Арстан Алайдын тегерегинде дайыма эле ар кандай сөздөр, ар кандай мындай терс пикирлер Арстан Алайга карата, анын көз карашына карата мындай кеңири эле талкууланып жүрбөдү, канча жылдан бери талкууланып жүрөт. Анан эмнегедир ошончо убакыттан бери, буга чейин да бир жолу ошондой бир куугунтукка кабылгандан кийин иши кыскартылып чыкканда, анан эми кайрадан ошол маселе козголуп кетти. Анан көп узабай эле ал киши ушундай бир окуяга кабылып калды. Эми бул жерде айтып кете турган нерсе, Арстан Алайга карата абдан чоң мыйзамсыздык болду да, чоң адилетсиздик болду. Жакын күндөрдө токтому чыгыптыр, Арстан Алайдын өлүмү боюнча эч кандай кылмыштын белгилери жок деп иш кыскартылыптыр да. Мындан ары текшербейбиз, эч кандай неме болбойт, иликтөө болбойт деп кыскартып коюшуптур. Анан мен колума тийип калды ошол токтом. Анан мындай шек жараткан, суроо жараткан жагдайлар абдан көп да, абдан көп. Эң негизгиси булар жазып атат. 28 декабрда СИЗОдон 31 колонияга алып келишиптир да. Аны ошондо баягы медициналык немеден текшерүүдөн өткөрүп анан өздөрү диагноз коюп атат. Психикалык жактан немеси бар депчи, расстройствосу бар деп. Мындай оорусу бар деп жазып аткан жок, бирок мындай бир кандайдыр бир немеси бар деп атат да. Эми психикалык жактан эгерде адам ооруп аткан болсо, оорунун белгилери бар болсо, мыйзамда так көрсөтүлүп турат. Андай адамга өзгөчө мамиле болуш керек деп атат да. Өзгөчө мамиле. Мыйзамда бир эмес, бир нече жерде жазылып турат да. Андай адамдар өздөрүнө жана тегеректеги адамдарына коркунуч жаратуусу мүмкүн. Ошон үчүн алардын коопсуздугу үчүн дейт, буларга өзгөчө мамиле кылып, буларды мисалы жалпы контингент менен кармабай, өздөрүнчө бөлүп, анан ары бери чыкканда жанында сөзсүз түрдө бирөө жүрүш керек эле да. Анан булар эми өздөрү видеодон көрсөтүп атпайбы? Түнкү саат 2-де момундай алып нары бери басып жүргөн, палатасында баскан, коридорду баскан дейт. Эми бул жерде айтып кетиш керек да, биз деле баягы абакта отуруп чыктык го, жанагы видео наблюдение системасы түздөн-түз онлайн түзүлгөн да, отурат операторлор. Ушундай бир мониторлордун алдында отурат дагы, ар бир абакта эмне болуп атканын карап турушат. Эгерде кандайдыр бир туура эмес нерсени байкап калса, ошол замат чалат дагы дежурныйларгачы, ошол замат чалып туруп айтышат, баланча абакта, баланча коридордо, баланча жерде момундай окуя болуп атат депчи, баргыла дейт. Анан кандайча булар саат 2-ден бери эле нары бери басып жүрсө, жанагынтип шнурду алып, аны түйүп дардап атса, эмне үчүн булар эч кандай реакция кылган жок? Бул экинчи жагы, туура. Биринчи жагынан булар башында эле коопсуздугун ойлонуш керек болчу. Антип мындай каалагандай баса бергенге мүмкүнчүлүк бербеш керек болчу. Экинчиден анын баарын көрүп туруп булар эмне үчүн ага эч кандай реакция кылган жок. Үчүнчүдөн консилиум болгон экен. Консилиумда айтылыптыр. Сөзсүз түрдө психиатриялык больницада, мамлекеттик неме бар го, борбор бар. Психиатриялык борбордо ошол жерде байкоо жүргүзүш керек, ошол жерде дарылансын, ошол жерде диагностика өтсүн деп бир нече жолу консилиум ушинтип сунуштама бериптир да. А булар ал жака жеткизбестен больницада, кадимки больницада кармап отурушат. Ал жерде мисалы такай байкоо жүргүзө турган же болбосо дарылай турган психиатр болбосо эмне үчүн ал жерде кармашты? Андан кийин баягы өлгөндөн кийин экспертиза өткөрүшүптүр дагы. Экспертизанын корутундусунда жазып атышат да. Сол капталында, таманында, анан буттарында издер бар депчи.
издер бар деп. Жабыркаган деп атат да, кандайдыр бир орусча жазылыптыр, тупой предмет деп атат. Бир нерсе тийген деп атат да. Бирок бул ошол өлгөн күнүнө тиешелүү эмес, бул бир жума 7 күнүн ичинде, 6-7 күнүн ичинде болгон нерсе деп атат да. Ошондой болгон травма деп атат. Андай болсо ошол больницага келгенде эмне үчүн аныкташкан жок, эмне үчүн акт түзгөн жок, денесинде ушундай немелер бар депчи. Ошондой эле түзүлүш керек эле да. Ошол себептен дагы башка дагы толгон токой жагдайлар бар. Эми мен ал нерселерди азыр үй бүлөсүнүн уруксаты болбогондон кийин баягы четин чыгарып эле айтып атам да. Суроо көп, изилдей турган, текшере турган маселе көп. Бирок текшерилбей калды, иш жабылып калды. Эми кийинкиси кандай болот, Кудай билет. Бирок эртеге кечпе бул маселе сөзсүз түрдө козголуш керек. Анан эми баягы абактагы шартты дагы туура түшүнүш керек да, коомчулуктагычы. Албетте абактагылар, абакта иштегендер, абакта отургандар, алардын баары мыйзамга баш ийет. Мыйзам аткарылат, мыйзам аткарылбайт деп айта албайбыз. Бирок ал жерде жазылбаган мыйзамдар көп да. Жазылбаган эрежелер көп. Көп эле учурларда жазылбаган эрежелер иштейт. Анан бул жерде мисалы Арстан Алайга карата айта турган болсок, Арстан Алай коопсуздукта болду деп айта албайм мен. Анткени Арстан Алай эркиндикте коомдо жүргөндө да Арстан Алайдын коопсуздугу жок болчу да. Канча деген немелер болуп атты, туурабы? Коркутуулар болуп атты. Фейсбуктан деле биз көрүп атпадыкпы? Буну мынтиш керек, анан тегинтиш керек, анан жазалаш керек деп эле айтылып атпадыбы? Эми ал жерде көпчүлүк отургандар, көпчүлүк баягы намаз окуйт, көпчүлүгү динде. Анан Арстан Алайга кандай мамиле кылышты? Кандай мамиле кылышты? Бул жагы дагы мындай бүдөмүк да, бул дагы суроо. Маалымат жок, бирок кандай болбосун ушундай бир шек жарала берет экен да. Ошол себептен бирок чынында баягы Арстан Алайдан башка деле Арстан Алай белгилүү адам болуп атпайбы, коомдук ишмер болуп атат. Арстан Алайдан башка деле абакта өлүм көп. Өткөндө жанагы кыйноолор боюнча борбордо айтып чыкпадыбы? Канча 2 жылдын ичинде, 3 жылдын ичинде 100дөн ашык адам өз өмүрүн кыйыптыр да. Анан демек бул бир чоң көйгөй болуп атпайбы? Ошол себептен мамлекет дагы, коом дагы буга көңүл буруш керек да. Жогорку кеңеште ушул чет элдик агент долбоору экинчи окууда кабыл алынды. Ушул мыйзам долбоору боюнча айтып өтсөңүз, негизи бул мыйзам долбоору эгер кабыл алына турган болсо, өкмөт уюмдарынын иши кандай болот? Мисалы, ушул сыяктуу эле көз карандысыз медиалардын иши кандай болот ошол боюнча? Эми бейөкмөт уюмдарга карата көптөн бери эле чабуул жүрүп атпайбы? Бирок кандай болбосун мындай ошол чабуулдарга каршы мындай ар кандай аракеттер негизинен кабыл алынбай келди эле да ушул мыйзамчы. Эми бул жерде бул көрүнүштө менин оюмча негизги лобби бул Орус Федерациясынын жетекчилеринин кызыкчылыктары, анткени толугу менен мыйзам ошол жактан көчүрүлүп келген. Анан эми алар деле жашырбайт ал мыйзам эмне үчүн кабыл алгандыгын ачык эле айтып жүрүшөт. Бул батыш өлкөлөрүнүн таасирин азайтуу же такыр жок кылуу максатында деп атат да. Ошол эле максат менен мисалы Кыргызстанда деле ушинтип кабыл алынып атат. Анан эми айтканда эле баягы билесиңер да өзүңөр, айтканда эле ЛГБТны айтып чыгышат. Ооба. Ошону эле айтып чыгышат. Бир ушундай бир Кыргызстанда абдан чоң көйгөй болуп, эркектин баары эле баягы ЛГБТ болуп кеткендей сезиле берет да. Өзүбүз уят кылып эле ушул теманы дайыма көтөрүп жүрөбүз. Депутаттары деле, башкасы деле улам ушул теманы айтат. Анан эми уят дейм чынында, анчалык деле болсо болгондур, бирок мисалы коомчулукта аябай тарап ЛГБТ маселеси. Анан балдарыбыздын баары эле ЛГБТга өтүп кетип аткан жери жокпу? Мисалы мен эч кимди тааныбайм ошол коомго тиешелүү адамдардачы. Эми бул шылтоо, чынында бул шылтоо, негизгиси бул баягы геосаясаттагы Кыргызстанга болгон, Борбор Азияга болгон башка өлкөлөрдүн таасирин азайтуу максатында кабыл алынып атат. Бул жагынан ала турган болсок, мисалы НПОлорду айтып атпайбы? НПОлор ушинтип өздөрүнүн ишин кылбай саясатка кийлигишип кетет депчи. Кыргызстанда 3 жолу революция болду. Мен мисалы НПОчулар катышты. НПОчулар революциянын болушуна көмөктөштү. Же кандайдыр бир аракеттерди көрдү деп айта албайм. Бизде НПОлор эч качан саясий жактан кыймылдата турган күч болгон эмес. Булар чынында эле баягы өздөрүнүн иштери менен жүрөт. Эми бирок саясатка аралашпасын деген нерсе дагы бул туура эмес да. Анткени
көп нерсе саясий укуктарга байланыштуу болуп атпайбы? Анан кантип мисалы сөз эркиндиги туурабы? Жанагынтип жыйындарды өткөрүү эркиндиги, биригүү эркиндиги, анын баары саясий укуктарга кирет. Мамлекеттик башкарууга катышуу, шайлоо, анын баары бизге таандык, ар бир адамга таандык саясий укуктар деп аталат. Анан саясий укуктарды биз саясий чөйрөдө ишке ашырып атпайбызбы? Анан эми ошол жана укук коргоо НПОлор албетте ошолорду ошол нерселерди көзөмөлдөп атышат да. Баш мыйзамдын аткарылышы, эл аралык милдеттенмелердин аткарылышы, ошол аракеттерин булар саясий ишмердүүлүк деп баалап, мына азыр өзүңөр дагы көрүп атасыңар, мыйзамга киргизип коюшту. Эгерде ошондой маселелер менен алектене турган болсо, анда булар саясат менен алектенет деп киргизип атышат да. Анда булар ошол чет элдик өкүлдөр болот деп аларга ошондой бир макам берип атат. Анан эң негизгиси эми ал мыйзамда социологиялык изилдөөлөрдү жүргүзгөндөр дейт, тегерек столду өткөргөндөр дейт, шайлоого байкоо жүргүзгөндөр дейт, мамлекеттик органдарга кандайдыр бир сунуштама бергендер дейт. Ошонун баардыгы азыр саясий аракет деп бааланып атат. Эми эгерде бул мыйзам кабыл алынып кала турган болсо, эми түшүнө эле турабыз. Эң негизги сокку ири НПОлорго тиет. Мына башында оппозициячылар кетти, анан кийин журналисттер, туурабы? Азыр журналисттерди куугунтуу дагы эле уланып атат. Үчүнчүсү НПОлор. Анан дагы бир нерсени эстетип кетким келет, жана айтпай кетиптирмин. 1-2 жыл мурун болуш керек эле. Владимир Путин ошол СНГдагы мамлекеттик коопсуздукка жооп берген органдардын башчыларын чогултуп, биздин өлкөнүн дагы ошол ГКНБнын башчысы барып катышып келген. Ошол жерде эки коркунучту айтты да, эң негизги. Баарыбызга жалпы дейди, ошо СНГ алкагындагы өлкөлөргө таандык эки негизги коркунуч бар дейди. Бул религиозный экстремизм дейди, анан жана бейөкмөт уюмдар дейди. Ошондо установка берилди, ошол күндөн баштап чабуул болуп атат бейөкмөт уюмдарыначы. Анан эми азыр ошол текшерүүлөрдүн негизинде ошо Кудай сактасын, бирок менин өзүмдүн божомолум боюнча кийинки камала турган, болгондо да массалык түрдө камала турган жарандар ошо бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү болушу мүмкүн да. Болушу мүмкүн. Анан эми кандай болбосун, баягы сактыкта кордук жок деп атпайбы, эми аргасы кылып атат да, бир топ бейөкмөт уюмдарды ликвидацияга барганга аргасы кылып атат. Анан бул жалпысына биз баягы жарандык коом деп атпайбызбы? Ушул жарандык коомду акыры менен жок кылабы деп ойлоп атам да менчи, ушундай саясат менен. Жарандык коом жок болуп кетеби депчи. Эми мындай саясатты албетте кандай көрдүңөрбү? Кайсыл маселени козгойлу баары бир саясатка кийлешип кетип атпайбызбы? Биз чынында бизди чыгарганда булар жаагыңарды саясатка кийлегишпесиңер деген шарт менен чыгарган да. А бирок мамлекетте кайсыл маселени көтөрбө, бул баары бир кандай болбосун саясатка келип такалып атпайбы? Анан эми жарандык коомду жок кылып, жарандык коомдук жашоого, мамлекеттик жашоого катышпай тургандай кылган бир аракеттер болуп атат да. Эми өтө өкүнүчтүү. Анткени биздин ушул Советтер Союзунан кийинки өлкөлөрдүн арасында, ушул чөлкөмдө биз жарандык коомубуз менен, сөз эркиндигибиз менен айырмаланган өлкө элек да. Эми башында баягы бир белгилүү саясатчылар эскертип кетпеди беле, Туркменистан болобуз деп. Ошол жака баратат окшойбуз деп атам да. Акыркы суроом болсун, негизи бул депутаттар, Кемпир Абад маселеси боюнча камалганда, журналисттер камалганда, ушу өздөрүнүн пикирин билдиришти эле да, айрым депутаттар ушу бошоткула, куугунтуктабагыла деген сыяктуучу. Бирок алардын пикири эмнегедир эске алынбай жатат да. Негизи эле ушул жогорку кеңештин ишмердүүлүгү тууралуу сурагым келип атат. Эми жаңы баш мыйзам кабыл алынып, бүт бийликтин баарын бир адамга, бир статуска, бир институтка өткөрүп берип атканда биз ошондо эскертип айтканбыз. Бул туура эмес депчи, анткени бийликти бөлүштүрүү принцибинин негизги маңызы эмнеде? Бул бир орган өзүнүн ыйгарым укуктарынан чыгып, четтен чыгып
аша чаап кетип атса, башка орган кой деп токтотуп туруш керек да. Ошондо мамлекетте стабилдик болот. Бирок ал үчүн ошо бийлик бутактарынын бардыгы, ар бир бутак күчтүү болуш керек. Сотта күчтүү болуш керек, парламентте күчтүү болуш керек, аткаруучу бийлик дагы күчтүү болуш керек. А биз аткаруучу бийликти күчтөндүрүп койдук да, калганын баарын алсыздандырып койдук да. Ошол себептен азыркы учурда жогорку кеңеш эчтеке дей албайт. Алар жөн эле мындай чыгып кээ бирлер өз пикирин айтып коюп атат, бирок эми өз пикирин айткандарга карата деле кандай репрессиялар болуп кетти. Бул деле репрессиянын түрү да, туурабы? Бир тобу мандатынан ажырап калды. Ошол себептен жогорку кеңеш алсыз, депутаттар алсыз, жалпы эле коомдо болуп аткан көрүнүштөр ал жогорку кеңеште деле болуп атат. Жогорку кеңеште эле ошо баягы коомдун күзгүсүндөй болуп атат да. Ошол себептен бул жерде эми бул бардык эле авторитардык мамлекеттерге таандык көрүнүштөр. Эгерде авторитардык болсо, мамлекет авторитардык болсо, мисалы мамлекет башчысынын бийлигин күчөткөнгө жол алып алган болсо, анда сөзсүз түрдө мындай көрүнүштөр мамлекеттерде болот да. Биз ал ошол нерселер жөнүндө эскертип айтканбыз 2 жыл мурун, 3 жыл мурун, 2 жыл мурун, азыр ошол көрүнүштөр болуп атат. Жакшы, Клара айым, убактыңызды бөлүп келип бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Ушуну менен жыйынтыктайлы маегибизди. Ушуну менен маегибизди жыйынтыктайлы. Сиздер менен мен Кымбат Турдубекова болдум. Политклиниканын YouTube каналына, Facebook баракчасына жазылууну унутпаңыздар. Сак саламатта туруңуздар.